Antaqula nafsun ya hasrata. Demek kıyamet günü kelgende ar bir can ökünöt. Ökünbөгөн адам болбойт. Бардыгы өкүнөт. Жакшысы да, жаманы да өкүнөт. Жакшысы дагы жакшыраак кылбаппын деп өкүнөт. Жамандык неге тооба кылбадым деп өкүнөт. Ошону Аллах Таала сүрөттөп атат. Антакула нафсун ар бир жан айтат экен. Я хасрата ала ма фарратту фи джамбилlah. Фи джамбилlah, яни Аллахтын тарафында деген сөз, Аллахтын өкүмдөрү деген сөз. Аллахтын өкүмдөрүндө мен баш ийбедим, мен не кылдым? Аллахга баш ийбедим, кемчиликтерим аябай көп, намаз окубадым, айтканын кылбадым, Аллахтын харам иштерин менен алек болуп жашадым, Аллахга тооба кылбадым деп өкүнөт. Жана ва ин кунту ламинас сахирин. Экинчисин айтат, мен дагы ошол шылдыңдагандардын арасынан болчумун дейт. Муну кала, бул Кудайга ишенип жүрөт, чүмкөнүп жүрөт, сакал коюп жүрөт, кыйналып жүрөт деп шылдыңдайт эле. Ошону айтып, мен булар шылдыңдайт элем, бул Аллахтын өкүмдөрүн аткарбайт элем деп эми өкүнөт. Эми өкүнөт. Бирок ал өкүнүшү пайда бербейт. Кыяматтын бир аты Яумул Хасра. Ва анзирхум Яумал Хасра. Хасра деп өкүнүч күнү. Өкүнөт, эми ал өкүнүшү пайда бербейт. Бул биринчи өкүнүч.